31 август, таңкы саат 5:30. Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамына карата Көкжаңактагы Элбирс Атайын багыттагы бригадасынын 30 жоокери Жалал-Абад шаарын көздөй чуркоого даярдык көрүүдө. Көкжаңак шаарындагы жайгашкан аскер бөлүктөн биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата 30 жоокер 30 чакырымда чуркаган атышат. Эртең менен саат 5-тен даярдыкты баштаганбыз. Азыр 5:30 маршты баштайт. Аскерлер патриоттук ырларды ырдап ата мекенге болгон сүйүүлөрүн даңазалашты. Эркиндик аянтына жетери менен желекти президенттин Жалал-Абадтагы өкүлүнө тапшырмакчы. 30 чакырым марафон чуркап өттү. Топ командиры Улук лейтенант Токтомушов. Эгемендүүлүк туусу салтанаттуу түрдө тапшырылды. Касымы мамлекеттик туусу алынып келсин. Күчүкмөн даярдыктын аттиштиги капитан Эсеналы уулу Үмөталы эгемендүүлүктүн туусун Аскерлик парадты күзөтүү жана кайтаруу департаментинин 5-батальонунун саркери полковник Курманбек Сокеев башкарды. Парадты Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кабыл алды. Салтанаттуу аскерлик парадтын сап башында биздин Көкжаңак шаарында жайгашкан Элбирс Атайын бригадасы өткөн болсо, андан кийин шер аскер бөлүгүнөн кийин 5-өзүнчө батальон Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин Шумкар Атайын багыттагы полку, област иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери жана ошондой эле быйыл өзгөчөлөнүп ушу 30 жылдыкка кыз келиндерден турган 30 айымдан турган Атайын парадтык эсеп менен кыз келиндер дагы тобу бул парадтан өтүштү. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган иш-чарада Жалал-Абад шаарынын борбордук аянтында 30 боз үй тигилип, аянт жасалганып, майрамдык атмосфера жаралган. Мекеме ишканалар тарабынан тигилген боз үйдүн жасалгасы, анын ичиндеги улуттук буюмдар да өзүнчө маанини туюндуруп турат. Майрамдык булундай 30 жылдык майрамдыктар бизде Кыргызстанда биринчи жолу болуп атканы. Эми ушул майрамга улансын. Андан соң кала башчысы Эрнисбек Ормоков иш-чаранын расмий ачылышын жарыялап, жергиликтүү жетекчилер куттукташты. Өлкөбүз 30 жыл аралыгында көптөгөн сыноолорду башынан өткөрдү. Анын баарын элибиздин ынтымагы, биримдиги менен жеңип, өнүгүүгө багыт алдык. Биз көп улуттан ширелген, ынтымакты бийик тутуп, достукту кастарлаган, тарыхы терең, кылымдан кылымга уланып келе жаткан салтты, маданияты бар улуу элбиз. Мамлекетибиз өркүндөп, өсө берсин. Кыргыздын туусун колуңдан түшүрбөй, ар дайым бийик карма балам. Эгемендүүлүктү чагылдырган театралдаштырылган көрүнүштөр 30 жылдыкка карата 30 кыздын бийи жана бир катар номерлер аткарылды. Салтанатта калктын көтөрүнкү маанайы, эгемен өлкөнүн жайдары балдары майрамга шаң кошту. Новый жерде болуп аткан майрамдагы зор, жакшы өтүп атат. Ошо эл журтубузду куттуктайм майрамдар менен. Бүт Кыргызстандын элин, бүт Жалал-Абад областынын элин, бүт Жалал-Абад шаарынын элин бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Кыргыз элинин 30 жылдык майрам менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. 1991 жылдын 31 августунда легендарлуу парламенттин 6-чы кезексиз чакырылышында Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялуу өлкө деп жарыяланган. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.